Ар дайым эле адам баласы ден соолукта жүрүү үчүн позитив маанайда жүрүп, туура тамактанып, спорт менен дос болуу керек деп айтып келебиз. Бүгүн болсо бирс организмге пайдасы зор. Соңку вакыттарда көпчүлүк көңүл буруп машыгып келген Тайзи Цюань өнөрү анын ден соолукка тийгизген таасири жөнүндө сүйлөшөбүз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 22 код аркылуу 244 87 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номер. Албетте сиздердин сурооңуздарга чыныгы адистер жооп берет. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Алтынбек Матаев, дарыгер, чыгыш өнөрү боюнча адис, Кыргыз Республикасынын спорттук ушу федерациясынын президенти. Жана ошондой эле Нурасан Бакиров, Тайзи Цюань өнөрү боюнча машыктыруучу. Жана биздин аудиторияга дагы машыктыруучулар келген. Алмазбек Сатыбаев, Аскат Жолдошев жана ошондой эле Райымбек Сатыбалдиевдер. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Анда сөз башынан болсун, дал мына ушул Тайзи Цюань өнөрүнүн тарыхы жөнүндө айтып баштасак. Тайзи Цюань өнөрү бул 13 кылымдан бери ошо элдердин арасына жайылып келатат. Негизинен бул жаралышынын өзүнүн тарыхында бир канаттуу менен жыландын согушунан пайда болгон да. Ошол негиздеген Чен Санфен деген мастерибиз, устат ошол удаңктоосунда ошо сагызган менен жыландын согушун көрүп калып, ошодон артынан бул катуулукту жумшактык жеңет турбай деген принципке таянып, ошонун негизинде мурда аябай катуу физикалык күчкө таянып жүргөн болсо, ошол жылан менен сагызгандын согушунан кийин жумшактыктын мүмкүнчүлүгү андан көбүрөөк экенин байкайт да. Ошондон улам ошо тайзи өнөрү жаралып, ошондон улам ушул күнгө чейин ошо тайзи өнөрүнүн ар кандай стилдери бар. Ушул күнгө чейин ошол өнөр менен машыгып келишет да. Негизинен бул өнөр Кытайдын өнөрү. Кытай эли бул өнөрдүн аркасынан ошо бир эле учурда ден соолугун да чыңдап, ошол эле учурда өзүн өзү коргонууга дагы, ошол эле учурда өздөрүнүн бир чыгармачылык дараметин өстүргөнгө дагы ушул өнөрдүн таасиринде көп ийгиликтерге жетишкен да. Негизинен бул өнөрдүн 5 аспектиси бар. Бул ошо биз айтып өткөндөй, биринчиден ден соолукка пайдалуу, экинчиден бул жоокердик өнөр, өзүн өзү коргонууга болот. Ошол эле учурда бул цигун терапия деп коет. Бул ички энергияны иштетүү, медитация бар, аң сезимди өстүрүү, же болбосо ашыкча ойлордон тазалануу. Негизинен ушул 5 принцип бар да. Жакшы, мына ушул тайзи өнөрүн үйрөнүүдө эмнеден баштайсыздар? Эмнеден башташ керек ушул боюнча? Үйрөнүү жеңил элеби? Негизинен тайзи өнөрүн бардык эле нерсени үйрөнүү башында кыйын болот. Анткени баягы сизге жат кыймыл аракетти жасаганда башында окшошпойт. Бирок бара-бара ар кандай татаал кыймыл болсо дагы өздөштүрүш жеңил болот. Ошо башында көңүл бөлүп, жакшы өздөштүргөн болсо, анда калганы жеңил эле кете берет. Улантып кетсе болот. Эми бул жерде тайзи өнөрүндө биринчиден денени тулку бойдо алып жүрүүнү өздөштүрүш керек биринчи. Ошо тулку бойду туура коюш керек. Анткени ошол ички энергиянын айлануусун, аң сезимдин иштөөсү, кыймыл аракеттер ушул бири-бирине дал келиш керек. Ал дал келиш үчүн бул тулку бойду алып жүрүү, ошонун абалдары, буттун, колдун, дененин бири-бирине айкалыштары туура келиш керек. Ошол эле учурда анан бул жерде дагы бир нерсе, бул дем алуу, дем чыгаруу дагы жөнгө салыныш керек да. Ошо кыймыл аракет менен дем алуу, дем чыгаруу дагы жөнгө салынат. Ошол эле учурда муну баарын башкарып турган бул аң сезим. Ушул үч нерсе бири-бирине дал келгенде ошондо анан тайзи болот да.
Эгер булар бири-бирине дал келбесе, анда тайзи болбой калат. Ошол. Жакшы. Нурасан мырза, бүгүнкү күндө сиз дагы машыктыруучу болуп эмгектенип келесиз. Бир топ жылдан бери ушул тармакта алектенип келесиз да. Мурда тайзиге келгенде кандай эле, азыр кандай жүрөсүз? Ден соолугуңуз кандай? Чындыгында ден соолукка пайдалуу экендигин сездиңизби ушул жылдар аралыгында? Тайзиге келе электе мезгилимди эстесем, эстегим деле келбейт өзү. Мен тайзиде ушундай нерсени үйрөтөт, эч качан артка кылчайып караба дейт да. Только алдыга кет. Мен ушул агайларым, устаттарыма ушунчалык ыраазымын. Тайзи кантип басыш керек, кантип жатыш керек, кантип туруш керек, кандай тамак жеш керек, кайсы убакта жатыш керек, кайсы убакта туруш керек, баардыгын үйрөтөт да. Бул жашоодо бул эреже болуш керек. Бизде эреже болбосо, биз кыйналып өмүр бою кыйналып өтөбүз. Биз ошол тайзи өнөрү менен, ушул устаттардын жардамы менен биз ошол эрежени, жашоонун эрежесин үйрөндүк десек болот да. Тайзи бул Кытай изилдеп чыкты, Кытай ушинтип, бул Кытайдын философиясы, искусствосу деп атабыз го. Бул өзү тайзини биздин жашообузда бар да ушул нерсечи. Мисалы үчүн бул тайзи деген бул жанагы иньян деп коет, карама каршылыктын тең салмактуулугун билгизген нерсени тайзи деп айтылат да. Биз өзүбүздө бар, жашообузда бар. Болгону биз анын бир аныктап биле алган эмеспиз. Ошону бизге кытайлар эмне кылды? Аныктап, тактап, бул тайзи болот. Ушундай бардык нерсени, мисалы үчүн денени иньян кыл, тең салмакка алып кел. Ошо дене тең салмактан бузулганда оор келип чыгат дейт да. Биз ошол денени эң биринчиден ошо денени тең салмакта алып жүргөндү үйрөндүк. Иньян ысык суук деп коет го илгеркилер. Ысык ашып келсе суукка салып, суук ашып келсе ысыкка салып аяктарганда, мына биз ошолорду үйрөндүк. Бардыгынан да бул тайзинин көнүгүүлөрү бул аң сезим менен. Жана азыр агайыбыз айтып кетти. Бир жерде денени жөнгө салуу, дем алууну жөнгө салуу, анан аң сезимди жөнгө салуу. Биз эң негизгисинен биз ошол нерсени үйрөнүп алган болсок, биздин жашообуз керемет деп ойлойм. Мен устаттарыма ушунчалык таазим кылам. Бизге кантип жашашты үйрөттү. Жакшы, биз бул жака аудиторияга сиздер менен кошо атайын машыктыруучуларды да чакырганбыз. Азыр бизге көнүгүү көрсөтүп берсе, ден соолукка пайдалуу көнүгүүлөрдөн көрсөтөт да. Анан сиздер ошону айтып берсеңиздер көрүүчүлөргө. Ким көрсөтөт? Асхат, сен көрсөтүп бересиң. Бир аз чыгып алып. Тайзи өнөрүндө тайзи цигун болбосо, тайзи болбойт деп айтылат да. Цигун бул ички энергия. Азыр бул Асхат жасап аткан бул кош колдоп кымсынуу деп коет. Кыргызча аталышы биздин Макен устатыбыздын аталышы боюнча ушундай аталып калган. Бул көнүгүүнүн пайдалуу жактары бул көбүнчөсү муун ооруларына, айрыкча мына артрит, полиартрит, артроз, ошо тизедеги, чыканактагы, далдагы ошо муундардын бүт майда муундарга чейин ушулардын баарын иштешин камсыздап туруп, ошол жердеги оорулардан айыгууга жардам берет. Көпчүлүк учурларда айтышат, көп адамдар жаңы үйрөнүп баштаганда бул ооруган адам оорусуна чыдабайт да. Анан бул ооруйт экен деп айтышат. Бирок чындыгында буга чейин муну жасабаса деле ооруган адам муну жасагандан кийин жеңилдейт да. Жасабай жүргөнгө караганда муну жасап жүргөндө ал барган сайын ошо оорусунан арылат. Кээ бир адамдар бар бизге келип машыгып жүргөн. Мисалы, Нурасанын группасында эжелер бар. Толугу менен айыккандар бар да, ушундай ооруларданчы. Бул көнүгүүнү жасап атканда, мисалы, колдор алдыга кетип атканда дем тартып, колдор артка кетип атканда дем чыгарып, ошо дем алуу дагы ошо бири-бирине дал келиш керек да. Кыймыл аракет менен дем алуу бири-бирине дал келгенде ошол ички энергияны сезе баштайбыз да. Бул учурда дене ушундай абалда болуш керек, эч бир жеринде бир кысылуу деген болбош керек. Денедеги энергетикалык каналдардын бүт ачылышына жардам берет. Жакшы, оорутат деп калдыңыз да, ушул кандай ыңгайсыздык жаратат деген да? Мындай да өзүңөргө белгилүү болгондой эле муун ооруларында кыймыл аракет жасаган сайын ооруй берет муундарчы. Ошол себептүү мындай колдорду сиздерге байкалбаганы менен колдорду бул жерде буралат, чыйралат, булчуңдар иштейт, байламталар жана связка деп коет. Ушулардын баары кыймылга келет да. Биздин көзүбүзгө байкалбайт, бирок ички эмеси менен кыймыл аракетке келе берет. Ошол учурда баягы денени оорутат. Анын көпчүлүк жаңы баштаган адамдар муну жасасам ооруйт экен, жок, мага болбойт экен деп ойлоп алышат.
негизинен ооруну жеңүү үчүн адам кайраттуу болуш керек. Ошо ооруну жеңиш үчүн ооруну канчалык баягы көнүгүүнү жасаганы ооруган сайын ошону жеңүү үчүн аракет кылганда анан кийин оорудан кутулат да. Эгерде күрөшүп жаткан адам ошо оорусу менен күрөшүп аткан ал эгерде чабалдык кыла турган болсо, анда ал ооруга жеңилип берет да. Ошол. Жакшы, анан бул көнүгүүнү азыр мисалы бизди көрүп жаткандар, буга чейин сиздердин ушундай атайын бир рубрикалардан көрсөтүп деле келгенсиздер да. Анан ошол жерден эфирден сырткары көрүп ушуну жасасам болобу деп ошо туурап жасагандар да болот да. Ушундай эле көрүп туруп эле жасаса болобу же болбосо сөзсүз түрдө келип адистен кеңеш алыш керек деген сөз. Көрүп жасаса болот. Бирок туура жасаш үчүн мисалы көпчүлүгү китептерден окуйт, көнүгүүлөрдү. Анан жанагы видеолордон атайын баягы үйрөтүүчү видеолордон ушулардан үйрөнүшөт. Бирок ошол эле учурда эгерде аны инструктор же болбосо машыктыруучу аны көзөмөлдөп турса, анда жеңилирээк болот. Кээ бир учурда ушундай болот да, кээ бир ушундай окуялар болгон, баягы дем алууну кысып жасап, же болбосо өтө баягы ашыкча терең дем алып, анан дем алууну кысып атып башы ооруп калган адамдар болот. Бул пайдасынан караганда зыянын алып алат да. Ошол учурда ошо эгерде инструктор болсо же машыктыруучу көзөмөлдөсө, анын туура эмес жасап аткандарын бир сере ошо жолго коюп берсе, андан кийин өз алдынча жасаса болот. Жакшы. Толуктап кетейинби? Менде бир тааныш эже бар да. Анан өзү толуп кеткен. Анан залга келсем келбейт. Анан бир жерде иштеп аткан жерден өтүп кетип атсам, йоганын бир 2 китебин кармап алыптыр. Мурасам мен мына китептен окуп жасап кайра семирип кеттим го деди да. Ошон үчүн сөз түрдө мындай нерседе инструктордун жардамы менен машыккан жакшы. Туура эмес машыгып алса зыян алып калышы мүмкүн да. Жакшы. Анан кандай адам ушул тайзи өнөрүн бат өздөштүрөт? Анан кандай адам такыр өздөштүрө албай калышы мүмкүн? Ошондойлор деле болсо керек сиздерге келип машыктагандардан. Менин учурумда мындай такыр өздөштүрө албаган адамды көргөн жокмун. Баары эле ошол кайсы бир деңгээлде адам өзү жөндөмдүү болот. Ошол аракет кылса эле үйрөнөт да. Аракет кылса эле үйрөнүп кетет. Бирок мындай такыр үйрөнө албадым дегендерди билбейм. Болгону эрки жетпей, ошо башында баштап туруп анан аягына чыкпай таштап койгондор болот. Андайлар кездешет. Ушул тайзи өнөрүн батыраак үйрөнүш үчүн эмнеге көңүл буруш керек Нурасан мырза? Мында тайзиде сиз айткандай азыр бул тайзиде машыгыш үчүн адамда эрк болуш керек. Эрк болуш үчүн иште энергия күчтүү болуш керек да. Мисалы үчүн азыр баардык тамак ашларыбыз химкат болуп, абабыз булганыч болуп, адамдын энергия азайды. Энергия азайганда эле адамдын эрки жоголо баштайт. Бир иш жөндөмдүүлүгү начарлай баштайт. Анан ошондойдун айынан дагы мындай нерсеге жана Ош Арадичтин бир сөзү бар да. Аялдар эркектерге караганда эрктүүрөөк болот дейт. Эгерде төрөттү эркектерге бергенде ага чыдабай чекесинен боюнан алдыра башташмак эркектер деген сөзү бар да. Бул аялдар эмнеге эрктүү болот? Себеби булар аялдардын иштери өтө жеңил иш да, майда иш. Бул ошол жеңил иштерди иштеп атып, адам эрктүү болот экен да. Биз эркектер андай иштерди кылган эмеспиз. Биз бир гана ошол оор иштерди кылып жүрүп, майда иштерге көнгөн эмеспиз да. Ушул тайзиге келгенде дагы кээде ошол эрктүү аялдарды да тандап алат да. Тайзи менен машыгыш чындап келгенде ошол аялдардын ишинен дагы бир эрктүүлүктү талап кыла турган нерсе бул. Болгон эле ошол жерге чыдап эле бир ай эле катышып берип койгон болсо, анан кийин алып кетет ал. Жакшы. Анан спорттук өнөрлөргө барганда мисалы сөзсүз түрдө жакшы тамактаныш керек, иммунитет жакшы болуш керек, күчтүү болуш керек. Машыгуучудан ошол нерсени талап кылат да. Себеп дегенде машыгуу учурунда аны көтөрө албай жыгылып калган учурлар да болот да. Сиздер деле мисалы бирөөлөр машыгам деп келсе ошол нерселерге карайсыздарбы? Анан мындай тамактан, тигиндей тамактан деп деле айтып турасыздарбы? Сөзсүз түрдө бизде көбүнчөсү мүмкүн болушунча ошо тайзиде таза тамактанууга көңүл бөлүнөт. Ошол эле учурда баягы калориялуу тамактанганга туура келет. Көпчүлүк ойлошу мүмкүн бул жай кыймыл, бул жакта энергия аз эле кетет болуш керек деп ойлошот да. Бирок 2 саат бокс менен тренировка кылганга караганда 20 минут тайзи менен заниматься эткен адам тез чарчайт. Ошончолук көп кубатты талап кылат да. Ошондуктан бизде дагы ошол атайын ошо диетасына көңүл бөлөбүз. Кандай тамактарды тамактанса болот, кандайлар болбойт.
ошолордун баарын ошо иргеп турабыз да. Мүнөздөп ошо кандай тамактануу көзөмөлдөйбүз. Бирок эми мындай да бизге берген бүт баардык баягы неаматтар, мисалы кандай десем, ырыскынын баарын эле мисалы бул болот, бул болбойт деп бөлө бербестен, мисалы биздин өзүбүздүн элибизге мүнөздүү тамактар бар. Аны жебей кое албайбыз да. Ошол себептен аны деле тамактанса болот, бирок өлчөмүн азайтып коюш мүмкүн. Же болбосо жумасына бир жолу болуп калышы мүмкүн. Ошентип мүнөздөлөт да тамактар. Жакшы, мен машыктыруучуларга берсем, бул жерде айтсаңыздар, ушул тайзи өнөрүнө келгенден бери өзүңүздөрдө кандай өзгөрүүлөрдү сездиңиздер? Көпчүлүк мисалы коомчулукта айтып калышат, ушул спорт менен машыккан спортсмендер эч качан оорубайт, оору сыркоодон ооруса дагы бат сакаят деп калат да. Ошону айтып берсеңиздер. Микрофон жаныңыздарда кармап айтсаңыздар болот. Жакыныраак кылып. Бул жерге келип машыккандан бери чынын айтканда аябай өзгөрүүлөр көп. Айтып отурсам эми кандай айтсам, эң эле негизгиси бунун бир артыкчылыгы, эч качан бул бир атайын бир форманы талап кылбагандыгы. Мисалы же болбосо бир атайын спорт залды талап кылбагандыгы. Бактаракта, тоолордо болосуңбу, айылда болосуңбу, шаарда болосуңбу, бунун баарына бирдей келе бергендиги. Дагы бир эң артыкчылыгы бул жашың өткөн сайын спорттун керки оор түрлөрү менен заниматься эте албайсың, машыга албай каласың. Бир мен үчүн эң жаккан жагы ушул. Жашың өткөн сайын, мисалы 80 жаш, 90 жашыңда деле өзүңдү жакшы формаңа кармап жүрсөң болот. Жакшы, чындыгында мындай карап турса, негизинен адам баласы жаш өткөн сайын толуп кетет экен да. Мындай карап турса баарыңыздар эле арыксыздар, курсагыңыздар жок дегендей. Анан машыкпаган учурда ушундай толуп кетүү дагы учурлары кездешеби? Жооп берсеңиз болот. Бул жерде жанагы неме боюнча айтайын. Эгер машыгуу, спорттук машыгуу организмге терс таасир тийгизип калышы мүмкүн. Себеп дегенде өзү негизи машыгууда 3 нерсени өтө бекем кармаш керек. Регулярдуулук, анан физикалык нагрузканын физикалык жүктөмдүн өлчөмү, анан медицина. 3 нерсени карманып туруп туура машыкса, анда ошол спортсмен сөзсүз ийгиликке буюрса жетет. Эгерде туура эмес машыгуудан, мисалы үчүн нагрузканы туура берип коюшу мүмкүн. Ошондо ар кандай оорулар келип чыгат. Балким өмүр бою машыга албай калышы мүмкүн. Балким 2-3 жыл нөлдөн машыгышка туура келип калат. Мен деле мисалы үчүн мурда ар кандай чуркап машыкчумун. Анан ден соолукка бир аз неме болгон, таасир болгон үчүн кийин айла жоктон тайзи менен машыгууга мажбур болдум. Анан тайзи менен машыгып жүрүп, азыр 3-жыл жыл буюрса. Кудайга шүгүр, 2 жылдан бери уже физикалык нагрузкаларды өстүрө баштадым. Ийгиликтер жакшыбы? Ийгиликтер Кудайга шүгүр жакшы. Жакшы. Азыр ушул балдардын 3-өө тең Кыргызстандын чемпиону болушту. Тайзи өнөрү боюнча. Тайзи өнөрү боюнча, андан тышкары бизде ички анан сырткы багыттары бар да. Внешний стиль деп коет. Ошо внешний стиль боюнча да чемпион болгон балдар бар. Анан муну бул жерде мына балдар айтып атышпайбы? Тайзиде бул айлана чөйрөдө табият менен мындай жакын болот да. Канчалык жакын болгон сайын ал адамда мисалы ошол табияттын энергиясы менен толуп турат. Негизинен бизде энергия, затрат энергия аябай көп болот да, сырткы коромжусучу. Анткени биз көзүбүз менен кетиребиз, угуу менен, информация алуу менен, кыймыл аракет менен ошо ички баягы чыгыш медицинасында айтат, ички кубаттуулук, ички энергия болот да, си деп. Ошол энергиянын коромдуулугу жогору болот да. Тайзиде болсо кайрадан ошону чогултуу, же болбосо топтоо негизги багыттардын бири да. Ошол эле учурда мисалы ошол ички кубатты күчөтүү үчүн бир эле учурда биз ошол тамак аштан алабыз. Туура тамактанышыбыз керек ошон үчүн. Таза тамактанышыбыз керек. Организмге пайдалуу нерсени тамактанышыбыз керек. Ошол эле учурда биз тамактанып аткан тамактарыбыз бири-бирине кооптошуш керек да, же болбосо бири-бирине каршылык келбегендей тамактанышыбыз керек да.
бир эле учурда мисалы таттуунуда, ачуунуда жебейбиз да. Ошол нерсенин баарын көзөмөлдөш керек. Ошол эле учурда мисалы дем алуу деп атабыз. Дем алуу болбосо, мисалы адам жарык дүйнөгө келгенде дем алуу менен келет, кеткенде дем чыгаруу менен кетет да. Ортолугунда дайыма дем алуу турат да. Ошол дем алуу туура болбосо дагы адам өзүнө зыян келет. Ошол дем алуу канчалык туура болсо, ошончолук кубаттанат. Мисалы йогтордо айтат да, адамга мисалы бизге Алла канча ырыскы берсе, ошону төгөнгөндө кетебиз деп айтабыз бизде мусулмандарда. Йогтордо айтышат, адамга белгилүү өлчөмдө гана дем алуу циклды берген дейт да. Ошо дем алуу токтогондон кийин дейт, адам кете берет деп айтышат да. Бул ортолукта алар ошону жашоо өмүрдү узартуу үчүн дем алууну мүмкүн болушунча тереңдетип, ошону туура дем алууга басым кылышат да. Ошол эле учурда мына биз айтып аткандай айлана чөйрөнү. Мына өзүңөр байкап көрүп атасыңар, акыркы мезгилде мурдагыга караганда мисалы жаз келери менен тоого чыгайлычы, табиятка чыгайлычы, же болбосо көлгө барайлычы, суу жээктеп басайлычы деп атабыз. Эмне себептен? Себеби биз барган сайын табияттан алыстап кетебиз. Ошол себептен мына тайзи бул чөйрөнү тандабайт да. Кайсыл жерде болсо да жасай берет. Бирок эң пайдалуу жери бул бактарактын алдында, суунун жээктеринде, тоолордо жасаган бул жаратылыш коюнда эң пайдалуу. Жакшы, анан коомчулукта мисалы тайзи өнөрү менен машыккан көп эле адамдар менен маектешип калдык да. Алар менен маектешкенибизде ушул кайсы бир оорудан, омурткам ооруду эле, же болбосо грыжа болдум, же бутум ооруду эле, анан бүгүнкү күндө ошо тайзи менен машыгып жатам деген ойлорун айтып калышат да. Ушул тайзи өнөрүнүн биз билбеген кандай дагы пайдалуу жактары бар ден соолукка. Мисалы көпчүлүк эл мен сыяктуу эле ушул омурткага, буттарга пайда деп эле билет да. Бул тайзинин көпчүлүгүбүз ойлошубуз мүмкүн, бул кыймыл аракет, ошо кыймыл көнүгүүлөрүнөн адам ден соолугу чыңалат деп ойлошу мүмкүн да. Бул жерде биз айтып өткөндөй баягы тайзин аспектисинде медитация деген бар. Ошол учурда мисалы психиканын, баягы аң сезимдин тынчтануусу, ошол негизги ролдордун бири да. Азыр өзүңөр байкап көргөндөй эле мына ооруканаларда оорулуулардын көбөйүшүнүн эң бирден бир себеби ошо стресс деп атабыз. Стресс канчалык көп болгон сайын ошонун айынан неврологиялык, жүрөк кан тамыр системасында, ошондой эле дем алуу системасында ушундай оорулар, бөйрөк сийдик бөлүп чыгаруу системасында ушундай оорулар пайда болуп атат да. Көбүнчөсү ошо психикага байланыштуу болуп атат. Канчалык биздин ички жан дүйнөбүз тынч болсо, ошол учурда биздин ички энергетикалык каналдарыбыздан да энергиянын агымы, же болбосо кан айлануу, нерв системасынын иштесе, ошолор баары жөнгө салынат да. Анан ошол учурда гана адам өзүн жакшы сезе алат. Ошол учурда гана адам көп оорулардан айыгыш мүмкүн. Кыймыл аракет болсо, ал ошону жолдоп гана кете турган кыймыл аракет да. Көпчүлүгү ойлошу мүмкүн, ошо кыймыл аракеттен жакшы болот го депчи. Чындыгында анын ичине сүңгүп кириш керек да. Ичине сүңгүп киргенден кийин ал ошол эле учурда ошол бөйрөк ооруларынан, муун ооруларынан, жүрөк, өпкө, нерв ооруларынын, муун, азыр айрыкча акыркы мезгилде көп кездешим остеохондроз, протрузия, грыжа, омуртка аралык оорулардан ушулардан айыкса болот да. Бул негизинен бир эле айыгуу эле эмес, ошол эле учурда алдын алса дагы болот, айыкса да болот, коргонсо дагы болот да ар кандай оорудан. Себеби иммунитети жогору болсо ошончолук жакшы болот. Анткени цигунду жасап атканыбызда ички секреция бездеринин функциясы жакшырат. Баягы гумор менен жөнгө салуу деп коет, мисалы гипофиз, калкан бези, уйку бези, бөйрөк үстүндөгү бездердин функциясы да жакшырат да. Ошолордун жакшы иштеши бул адамдын ден соолугунун чыңдыгын белгилейт. Жакшы, саламатсыздарбы? Вин Чун жөнүндө дагы айта кетиңиздерчи дейт. Вин Чун да бул Кытай элинин жокерлик өнөрүнүн бири. Вин Чун бул дагы негизинен ички энергияга басым жасайт, бирок көбүрөөк алардын прикладной же колдонмосу бул жокерлик өнөргө жакын. Мындайча айтканда бул дагы ошо жокерлик өнөрдүн бир түрү. Бул дагы өзүн өзү коргонууга мындай көчөдө же болбосо спорттук мелдештерде колдонууга аябай ыңгайлуу түрлөрүнүн бири.
Жакшы, саламатсыздарбы? Тайзи өнөрү арыктаганга да жардам береби деген суроо. Нурасан мырза жооп бересизби? Тайзи өнөрү адам эмнеге толуп кетет? Же арыктап кетет, же толуп кетет да, ошо денеде тең салмактуулуктун бузулганынан, денеде оору пайда болгондуктан толуп кетет, же болбосо арыктап кетет да. Тайзинин бирден бир мына бир немелер изилдеп көрүшүптүр да. Тайзи цигун иштеген адам менен анан кальций ичкен адамдын сөөгүн текшерип көрүшүптүр. Сөөгүн текшерип көрсө, тайзи цигун иштеген адамдын сөөгү бышык чыгыптыр да, бекем чыгыптыр. Ошо тайзи менен машыккан адамда мындай жанагы сурооңуздарга да кошумча да, бул врачтар баардык органды бөлүп алышкан, туурабы? Ар врач ар органды карайт да. Бирок тайзиде антип бөлбөйт. Тайзиде толку бойду карайт. Толку боюңду бир эле көнүгүнө мындай эле көнүгү бар. Ушуну жасаганда дагы толку бою жасалат да. Анан бир жерде аң сезимге көңүл бурулат. Ошо бир эле көнүгүү менен баардык денедеги энергияны, керек болсо удисе туруш деп коет, ушинтип туруп эле полный денедеги энергияны айлантса болот да. Биз жанагы тайзи иштегенде биз ички энергияны да алабыз да. Тамак аштан, жаратылыштан, анан абадан алынат дейт энергиячы. Биз ошол эгерде тайзи менен машыккан жаңы башталган адамдарга сөзсүз түрдө биз тамакты сөзсүз түрдө диетасы менен күчтүү тамак жегиле дейбиз. Себеби биринчи келген адам энергиясын коротот. Тайзини үйрөнүш өтө кыйын биринчи келгенде. Анан тайзини өздөштүрүп, цигундарды өздөштүрүп алгандан кийин ал уже абадан алынган. Мен кечээ ошо кальций, мен айттым да, кальций эмнеден жасалат десем, мага келген адамдарга суроо бердим да. Сөөктөн жасалат деди. Уйдун сөөгүнөн жасалат деди да. Анан уй каяктан алат кальцийди дедим. Десем чөптөн алат дейт. Чөп каяктан алат десем жерден алат. Жер каяктан алат десем күндөн алат деп ушинтишти да. Бирок баардыгы келип туруп абадан алат да. Аба болбогон болсо, ошол уй жеген чөптө да кальций болбойт эле. Ошол уйдун сөөгүндө дагы болбойт эле. Баардык энергияны биз абадан алабыз. Биз абаны мен ушундай элестетем, бир энергия. Биз ушундай эле бир энергияны аралап жүрөбүз. Аны туюп сезген адам ошол энергияны сезип келе алат да. Ошо тайзи иштегенде кадимкидей колдорго бир нерсе урунат. Кадимкидей суунун ичинде колуңду мынандай кылганда урунат го. Ошондой акыбалга келгенде, ошондон тайзини түшүндүм деп койсо болот да. Тайзиден биз энергия болгондо гана биз жашайбыз. Жана йогтурда да ушундай сөз бар. Дем алсаң жашайсың дейт. Биз азыркы заманда биз акча тапсак жашайбыз деп калдык да, жок. Мен ушун элге кайрылып кетет элем. Акча тапкан эмес, дем алганды көбүрөөк үйрөнүңүздөр деп. Биз дем албасак, мисалы үчүн тамак жебей жашаган йоктор бар. Суу ичет, абадан дем алат. Бир жерде тамак жебей жашаган йоктор бар да. Бирок дем албай жашай албайт да. Дем албасак биз 2 мүнөттө эле тынчып калышыбыз мүмкүн да. Ошол жерден тайзиден биз туура дем алсак, энергияны алсак, кантип тамактанганды жесек, анан ден соолук чың болсо, биз анда кайка толобуз. Анан ошол оорулар жоголгондо эле, анан ооруну мен көбүнчө мен кечээ паркка чыгып, мага келген адамдарды ошо паркта маштырам деп чыксам, ошол жерде аябай катуу нагрузка берип чуркап жүрүшөт да. Сагар мененки чуркаган эч качан бул арыктаймын, же болбосо күч топтойм деп чуркалбайт да. Сагар менен денени ойготуп үчүн гана жөн гана суу жээктеп, же болбосо бактарактар алып басса болот да. Анан арыктаганда тез арыктабаш керек да. Тайзинин көнүгүүлөрү, йоганын көнүгүүлөрү акырындык менен денедеги ооруну жоготуп арыкташ керек да. Биз нагрузка берип денени арыктатабыз дагы, анан биз ал нагрузканы өмүр бою жасай албайбыз да. Көпчүлүк айтат да, бул көнүгүүнү жасабай койсоң кайра семирип кетет экенсиң го дейт. Эгерде биз нагрузка берип арыктаган болсок, ал нагрузканы азыр эле балдар өтүп кетти, жаш улгайган сайын аны кыла албай калабыз. Ошон үчүн биз ооруну жоготконду үйрөнүшүбүз керек. Оорубаган адам эч качан семирбейт. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз тайзи суан өнөрү ден соолукка пайдалуу деген теманын алкагында маектешип жатабыз. Жогоруда укалоонун түрлөрүн көрсөтүп кетти. Негизинен мына ушул чыгыш медицинасына дагы укалоонун түрлөрүн колдонуп келесиздер да. Мына ушул укалоонун пайдалуу жактарына да токтолуп кетпесеңиз болот. Кыскача. Жакшы, бизде негизинен баягы агайыбыз негиздеген император каган массажын көбүнчө ошону колдонобуз. Бул чекит массажына кирет. Бул дагы ошо чыгыш медицинасына таянат. Анткени ошол кишинин денесиндеги энергетикалык каналдардын жолдорун ачканга жардам берет да. Ошол кайсыл меридианда же болбосо кайсы энергетикалык каналда кандайдыр бир блокировка боло турган болсо, ошонун жолдору тосулган болсо, ошону ошо чекит массажы менен ошол кайсы керектүү чекиттерди басуу жолдору менен ошонун жолдорун ачып эме кылса болот да. Ошо оорунун алдын алса болот, же болбосо оорудан айыкса болот.
Негизинен мына көпчүлүк учурда азыр укалоону көп пайдалангандар көбөйүп калды азыркы учурда. Ошол эле учурда мисалы бир баягы адиске барса жакшы болот, бирине барса жакшы болбой атам дегендер болот да. Бул учурда мисалы ошол адистин анын даярдыгынан көз каранды. Ошол эле учурда аны мисалы чыгыштын өнөрү менен машыккан балдар жасаган болсо, булар баягы ички энергияны сезишет. Баягы бейтаптын ошонун денесинин абалын сезип, туюп түшүнө алышат да. Ошол учурдан алар массаж жасаганда өзүнүн энергиясын берип ачышы мүмкүн. Мисалы дем алуу, дем чыгаруу менен ошол жөнгө салат да. Ошолоруна карап эме жасаган болсо, анда сөзсүз түрдө ден соолукка кандайдыр бир деңгээлде ошо жакшы жагына, баягы айыгып кетишине жакшы жардам берет. Жакшы, бизде азыр дагы бир көнүгүү көрсөтүп берсе, биздин көрүүчүлөр мисалы арыктоо үчүн кандай көнүгүү жасаш керек деп кызыгып сурап жатышат да. Арыктаганга мына йоганын көнүгүүсүнөн бирди көрсөтөлү. Анда эң эле пайдалуу көнүгүүлөрдүн бири ошол сурья намаскар деп коет йогтордо. Бул өзү бизче которулганда күн менен саламдашуу деп аталат да. Бул көнүгүүнү жасаганда ошол мында дагы кыймыл аракет менен дем алуу бири-бирине дал келсе, эффекти жакшы болот. Бул учурда ошол кишинин денесиндеги баардык муундардын баары созулуп, чыйралып, ошол баардык муундардын иштешин баягы жакшыртууга шарт түзүлөт да. Ошол эле учурда канчалык булчуңдар чыйрылып, баягы созулуп тартылган сайын ал жерге кислород, баягы кычкылтектин келиши күчөйт. Бизге белгилүү болгондой, бул баягы кишидеги ашыкча салмакты же болбосо топтолуп калган майларды эритүү үчүн эң негизинен эле ошол кычкылтек керек да. Анткени ал күйүү процессин жүргүзөт дагы ошол ашыкча топтолуп калган майларды эритүүгө, аны энергияга, күч-кубатка айландырып бергенге жардам берет. Жакшы, жогоруда айттыңыздар да, мисалы ошол укалоого келгендер көбөйүп баратат депчи. Анан укалоого келгенде ошол бир курс дарылануудан кийин эле сакайып кетеби, же болбосо аны менен кошо ошол көнүгүүлөрдү дагы үйрөтүп келесиздерби? Кесектегенде бунун дагы пайдасын жакшы болуш үчүн деген. Чыгыш медицинасында биринчи орунда ошол кыймыл аракет турат да. Ары кандай гана оору болбосун, бул биз айтпайбыз баардыгын эле катар эле айыгып кетет деп. Баягы өнөкөт болуп калган баягы хронический оорулар деп коет го. Ушулардан айыкса болот. Ал үчүн бир курс массаж же болбосо баягы укалоодан кийин эле жакшы болуп кетпейт. Ошол эле учурда параллелдүү түрдө ошол көнүгүүлөрдү да жасаш керек. Ошол эле учурда мүнөздөп тамактаныш да керек. Оорусуна карап, ар бир баягы бейтаптын өзүнүн оорусуна жараша ошондой баягы бөлүнүп берилет да. Жакшы, кийинки суроо Нурасан мырзага канча күндө тайыз өнөрүн толук үйрөнсө болот дейт? Бул кыскача. Мисалы үчүн жанагы катуу стилдерде, спорттордо келген шакиртти уруп, күчкө салып, адамды күчтүү кылып койсо болот да. Эгер келе беле берген болсо. А тайзиде андай эмес. Тайзиде келген адамдын өзүнө көз каранды болот. Ал канчалык деңгээлде каалады. Эгерде ал каалабаса, себеби бул тайыз аң сезим менен иштелет да. Мен анын аң сезимин башкара албайм да. Ошон үчүн келгенде үйрөтөбүз. Канчалык ошого кызыгуу болгон болсо, ошого берилип сүңгүп кирген болсо, устаттын айтканын кылган болсо, ал тез эле. Ошо мен бир нерсени айтып берейинби? Ушу касиетте биздин балдардан бирөө массаж кылган бала бар да. Анан бир тизмеден карадым дейт, баса албай калган адамдардын тизмесин карасам, бир 18 жашар бала жатат. Анан кирсем дейт, ушу чалкасынан бутун көтөрүп, колун көтөрүп жатыптыр дейт. Анан барып массаж жасасам турду дейт. Массаж жасап туруп, анан точкаларды басып туруп, анан тургузуп туруп, бар ушундай агай бар деп анан мага жөнөт дейиптир. Ошол 3 эле күндө бетине кызыл жүгүрүп, кадимгидей сонун болуп, анан касиеттин главврачына барып мен чыгам десе, баягы таң калыптыр да. Шунчалык сен тез өзгөрүп, эмне болдуң десе, мен ошол жактан барып тайыз иштеп, цигун иштеп, ушундай эме кылдым дейт да. Ошого мен эжелерди дайындап, ушул балага тайыз үйрөтүп коюңуздарчы десем, ал наоборот канча жылдан бери келген эжелерге үйрөтүп койгон да. Мен ушунчалык кээ бир балдарга, ушундай аң сезими күчтүү адамдарга мен аябай таң калам да. Бул убакыт саатты карабайт тайзиде. Канчалык деңгээлде, ал кайсы канча күндө масстерликке жетет, бул айтылбайт. Адамдын өзүнүн ой жүгүртүүсүнө, аң сезимине карап.
кабыл алуусуна карайт да. да көз Ал 3 эле күндө аябай сонун өздөштүрүп, силер жөн эле иштей берет турбайсыңарбы деп атат. Силерде мындай колду сезип иштеш керек турбайбы деп мен массаж жасап атам. Ал наракта ушинтип сүйлөп атса мен ошол балага аябай таң калганмын да. Бул адамдын өзүнөн болот. Жаш балдар канча жашынан келет сиздерге? Кел алганда эле кабыл ала беребиз. 5 жаштан мисалы бир нерсени өздөштүрө алам деген болсо, кызыккан болсо келип, көпчүлүк учурда баягы ата энесин ээрчип келип үйрөнүп алган балдар бар. Бир жолу бир бала келди, ошол кичинекей бала, 7-8 жаштагы бала да, анан ошо анда медере кайыздын сабагы болчу. Ошол анан бир жолу дейт, түнүндөсү дейт, тишим ооруду дейт. Анан тайзинин бир эле көнүгүүсүн билем дейт. Анан ошону туруп алып кайталап жасай бериптир. Канча убакыт өттү билбейм дейт, бир балда карасам тишим оорусу басылып калыптыр дейт да. Бул баягы бүт көңүлүн ошол көнүгүүгө бурган учурда оорусунан кутулган да. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Алтынбек Матаев, дарыгер, чыгыш өнөрү боюнча адис, жана ошондой эле Нурасан Бакиров, тайзи өнөрү боюнча машыктыруучу, жана ошондой эле аудиторияда машыктыруучулар келген. Сиздерге рахмат айтабыз. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Эл үчүн кызматта болуп жүрөңүздөр. Рахмат. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.